Бул сиз. Сиз бир четте мүмкүнчүлүктөр жаныңыздан өтүп жатканын карап турасыз. Сиз бул мүмкүнчүлүктөрдү байкап, азыр кармайм. Жок, кийинкисинде кармайм. Мейли, бул өтө берсин, эмкисинде кармайм. Жок, мен чарчадым. Эс ала турайын. Кийинкисинде сөзсүз кармайм. Анан бир убакытта мага окшогон бирөө пайда болуп, мүмкүнчүлүктү дароо кармап калат. А сиз болсо кийинкисинде кармайм деп отурдуңуз беле? Чыныгы арыстан ким экенин байкадыңарбы? Качан гана сиз эр жүрөк болгонуңузда сиздин жашооңуз чексиз болот. Сиз менен менин айырмам болгону мен эч нерседен коркпойм. Мен эч качан бир нерсеге жетпей калам. Же ката кетирип алам деп корккон эмесмин. Менин айланамдагы адамдардын пикирлеринен да коркпойм. Менде коркуу деген жок. Эгер сиз бир нерседен коркушуңуз керек болсо, анда сиз жакырчылыктан коркуңуз. Биз дайыма бир нерсени кийин кылам деп таштап коебуз. Эл эмне деп ойлойт деп да тынчсызданабыз. Бул нерселердин баары иллюзия. Бул түшүнүктөр биздин жашообузду уулайт. Кантип ойлойсуздар? Жашоодогу кетирген катачылыктар эмнеден улам пайда болот деп? Катачылыктардын баары бул эмоциябызды башкара албагандыктан улам пайда болот. Биз баарыбыз адамбыз, тынчсызданабыз, кабатыр болобуз. Бирок сиздин жашооңузда болуп жаткан нерсе маанилүү эмес. Бул жерде маанилүү нерсе болуп жаткан нерсеге сиз кантип караарыңыз маанилүү. Мен бул нерселерди нормалдуу нерсе катары кабыл алып, алдыга умтулганымды токтотпойм. Менде да катачылыктар болот. Былтыркы жылы 22 жолу ар кандай нерсени сынап көрдүм. Анын 20сы ийгиликсиз болуп, болгону 2 гана нерсе ийгиликке жетти. Ооба, ар бир адам ийгиликке жетейин деп аракет кылат. Бирок тоскоолдуксуз эч качан ийгиликке жетпейсиң. Силер билгиле, ар бир ийгиликсиз аракетиңиз бул тажрыйба. Алган тажрыйбаңыз эртеби кечпи ийгиликке жетелейт. Керектүү нерселердин ар бириңиздерде көп тизмеси бар эмеспи? Отуруп жөн гана эч нерсе кылбастан кандайдыр бир кереметти күтөсүз. Ката кетирип аламбы деп күтүп отурасыз. Балким сиздин насыя кредиттериңиз чыгаар. А балким үйдө жегенге эч нерсе жок чыгаар. Бул тизмени улантсам, уланып кете берет. Эгер сиз 15 жыл мурда аракетиңизди баштаганыңызда, мейли 15 жыл дебейли, 10 жыл дейли. Жок дегенде 6 ай мурда алгачкы кадамыңызды баштаган болсоңуз, мындай акыбалда калбайт элеңиз. Ошондуктан мен канча жашта экениңизге карабастан айтып жатамын. Жаңы жашоону баштоого убакыт бар. Болгону баштоо керек. Бирок сиз эч нерсе кылганды каалабайсыз. Сиз тез жана жеңил акчаны эңсеп жаткан чыгарсыз. Бирок андай нерсе жок. Бул жерде сиздин көйгөйүңүз, сиз алдыңкы 2 жылда 1 миллион акчаны алгыңыз келбейт. Бирок сиз күнүнө $100 акча болсо деп эңсейсиз. Көпчүлүк YouTube'дагы көрүүчүлөрүбүз бул канчалык деңгээлде кейиштүү кылбасын сиздер түшүнүүңүздөр керек. Эгер акчага бакытты сатып албайсың деп ойлосоңуз, анда сиз каерден сатып алышты билбегениңиз. Сиз көп акча иштеп тапсаңыз, заманды, дүйнөнү сактап калууга мүмкүнчүлүк болот. Көп акчаңыз болсо, үй-жайсыздарды куткарып аласыз. Балдарды оор дарттан сактап калууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бирок акча жок, сиз эч нерсе кыла албайсыз. Сиз жок дегенде аз да акча таба албасаңыз, эч кимге жардам бере албайсыз. Жада калса үй бүлөңүзгө да. Бул нерсени түшүндүңүздөрбү? Анда сиз 2 тизме түзүңүз. Биринчи тизме бул сиздин максаттарыңыз. Орто кыска мөөнөттө ишке ашыруучу, жеке жашооңуздагы бизнесиңизге тиешелүү болсун. Экинчи тизмеде сиздин акыркы жолу сүйлөшкөн адамдардын тизмесин жасаңыз. Айтайлы, сиздин биринчи тизмедеги максаттарыңыз 7 катар болду дейли. Эми экинчи тизмедеги сүйлөшкөн досторуңузду туш-тушуна жазыңыз. Эми байкап көрүңүз, жыйынтыгында таң каласыз. Мага досторуңузду көрсөтүңүз. Мен сизге келечегиңизди көрсөтөм.